Мына урматтуу тергөөчүлөр, мына ушундай керемет бир чыгармадан кийин көрдүк, буюрса ошол жанагы элдин баарынын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон Чиркин өмүр киносундагы көптөгөн актерлор бар экен. Азыркы күндө дагы Кыргыздын мен деген актер, актрисалары бар экен. Ошол Чиркин өмүрдө тарткан Мурат Мамбетов агайыбыз тартат экен. Буюрса бул сериалдагы Кыргыздын бир жүрөгүндө эсинде кала турган керемет чыгарма болот деп үмүттөнөбүз, күтөбүз, ниет кылабыз. Өзгөрүшлөрүн табат деген жакшы ниеттебиз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, бизден куттуу студиябызга конок келип калды. Ал конок кимде олтурсаңыздар, социалдык тармакта укмуштуудай үнү бар. Өтө бир популярдуу болгон, Популярдуу болгон Мерим Тилебалдиева деген жаш ырчы кызыбыз келип олтурат. Кош келдиң, Мерим. Кош келдиң. Кандайсың? Котман таң менен. Биргеликте болсун, баары сонун, Кудайга шүгүр келип алдык сиздер. Азамат. Кечип келип алдык. Негизи, кандайсың? Дайыма бир жерге барганда кечигип жүрөсүңбү же өзүң баягы жоопкерчиликтүүмүн, мен кечикпей барам дейсиңби? Эми негизи кечикпегенге аракет кылабыз, бирок бүгүн эле ушундай болуп калды. Эми ийгиликтин эрте кеч жок дейт. Бул ушундай жазылган. Кандай келиңиз? Негизи мына ушул акыркы күндөрү социалдык тармактарда сизди Кыргызстандын бары десек калп айтып калган болобуз, бирок жарымы таанып калды. Өзгөчө популярдуу болуп атасыз. Ушуну өзүңүз күттүңүз беле? Чын айтайын, күткөн эмесмин. Мен ойлогом мындай нерсе болот, бирок акырындык менен да ойлогомун да. Бул 2 жылдын ичинде ушундай популярдуулукту алам деп ойлогон эмесмин. 2 жыл аракет кылдыңызбы? 2 жылдан бери кавер тартып жүрөм. Азыр 3-жыл кетип атат, Кудайым буйрса. Азаматсыз. Эң алгач кайсыл чыгарма менен көбүрөөк көрүүчү топтодуңуз? Эң алгачкы испан ыры менен ага чейин Айгерим Расул кызынын Биге чакырсамбы ырынынан көп көрүүчүлөр топтолду десем болот. Азыр учурда Мирбек Атабековдун жана Эрлан Андаштын, Нурмат Садыров дегеле башка ырчылардын дагы көп көрүүчүлөр топтолуп жатат учурда. Керемет. Мерим, испан деп калбадың, анан көрүүчүлөрүбүз таң калып жатса керек. Чындыгында кантип, чындап эле ушундай тилде ырдайбы? Кичинекей кыз испанча ырдайбы деп, Кичинекейлигинде да аябай көп айтышат да социалдык тармакта негизи. Негизи ооба, мен өзү 2003-жылкымын, бирок кичинекейсиң деп көп айтышат. Башында бир аз жаман эле болот экенсиң да. Неге ушинтип айтышат? Мен деген аябагында эле кичинекей эмесмин го, Кудайга шүгүр элем го десем. Ошол суроо эң актуалдуу да, мен дарегиме берилүүчү суроолордон. Чын эле 2300бү? Анда мен сизди эже дешим керек экен дегенде болобу? Жаш эле балдар чалып атабы? Эми кыздар дагы бар, мен бул балдар дагы чалып. Келиңиз, анда керемет бир музыкалык чыгармага берели. Кайсы чыгарманы аткарып берейин деп атасыз? Испан, кайрмасынан кетели, бираз анткени бул куплетте. Биз сени колдоп коштоп туралы, Меримге. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, cuidar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, tenerte paciencia, tu locura es mi ciencia. Disfruto mirarte. Ай, бали. Мен чын айтсам, социалдык тармактардан сизди көрүп эле жүргөм. Бирок ушунчалык тунук таза ырдайбы деп ишенч эмесмин. Мына бүгүн чын өзүм жанынан көрүп, жүзбө жүз көрүшүп угуп атам, чынында жакшы ырдайт экен. Анын да кийингениңиз да өзүңүзгө өтө бир жарашыптыр. Кыргыздын улуттук оймо чиймелери менен кийип келипсиз. Анан көрүүчүлөр дагы айтып атса керек, кыргызча кийинип келген кызга испанча ырдатпай, кыргызча дагы ырдаткылачы, жакшы ырдайт экен, биз өтө уккубуз келип атат деп атса керек. Албетте. Кыргызча ырлардан азыр барыбызга белгилүү эле. Айбарат атырынан бир куплет ырдайын, ошол ресиме келген. Керемет болот. Ак булутту аралап ай баратат, ай баратат, акку болуп көлдөгү жай баратат. Талбайсың аккуну оңой
жете албайсың айга да жел ой менен. Ой, баракелде. деп койгон жери бар. Азама, сиз Менин бале. болсо 10 класстан окуучусуң, Анан мектепте кандай окуйсуң? Ошол туурасында айта кетти. Популярдуу болгондон бери классташтардын көз карашы кандай болуп калды? Мугалимдердин көз карашы кандай болуп калды? Сен окуй эле кой, сен баары бир ырчы болот экенсиң деп кошту. Антпейт албетте. Баары бир деле билим аласың деп эле. Ар бир жактан, моралдык жактан колдоо көрсөтүп турушат. Мугалим болобу, классташтарым болобу деги эле биздин класстан сырткарыдагы класстагылар дагы окуучулар дагы меримеже деп эле өздөрүнүн колдоосун көрсөтөт. Мугалимдер дагы сен жылдыз болуп кеттиң, азаматсың, биз сага ишенебиз, дагы өркүндөй бер дешет. Айрымдар досторум болсо айтышат, эртең эле бизди карабай каласың, унутасың бизди дешет. Алардын ою эле ошондой да, оюңар эле жаман деп коем. Бирок антейин деген оюңуз жок. Негизи андай болбош керек, эми канчалык кайсыда жылдыз болсок да баары эле адамбыз да эми. Бале, караңызчы. Бүгүнкү күндүн сөзү болду окшойт, бүгүнкү күндүн сөзү деп эле. Керемет. Буйруса, мектепти бүткөндөн кийин музыкалык билим алайын деген ой барбы? Эми мен оюмча алыш керек, себеби дегенде жөн эле ырдабастан дагы тажрыйбалуу музыкант болсом, балким ошондой тилек кыласың. Колумдан келет, эгер музыкалык жактан билим алып, мындан ары кетсемчи. Сен кандай ойлойсуң, мисалы үчүн популярдуу болуш же болбосо ушул ырчы тармагында бүгүнкү ырчылардын баасы кандай? Сен мисалы ырчылыкты мисалы түбөлүк кесип деп ойлойсуңбу, мындайча айтканда? Эгерде талыкпай эмгектенип же болбосо адамдын өзүнүн каалоосу болсо ушул кесипти деле түбөлүктүү кылса болот. Эгерде ырдап эле токтоп калса анда өзүңүздөр билесиз. Эмгек калтырайын, ошо ыр жаатында эмгек калтырайын деген бир жакшы изги тилектериң бар, Ооба. Керемет. Буйруса канча тилде ырдап, канча тилде сүйлөгүң келет? Эми азырынча ырдап эле жүрөбүз. Айрымдары ойлошот экен, сен ошол башка тилдерде ырдаганыңа караганда тилди эркин сүйлөйт окшойсуң депчи. Мен деген жөн гана жаттайм да ырлардычы. Угуп эле жаттайм. Угам, анан текстин окуп жаттайм. Ал эми айрымдар айтат, сен акценти жок ырдайт экенсиң ошол ырларды. Ар кандай тилде ырдаган сага жарашат экен депчи. Бирок өзүм негизи мен каверлерди сынап чыксам, кыргызча ырларымды көбүрөөк кылып атам, себеби дегенде кыргыз болгондон кийин өзүң тилиңде көбүрөөк басым жасашың керек. Мейли канчалаган тилде ырдабагын, баары бир өзүң тилиңде көбүрөөк басым жасашың керек да. Себеби дегенде Кыргызстанда жашайсың, кыргыздын кызы болгондон кийин. Караңызчы, бүгүн бизге мээрим мындай дух берип кетет окшойт. Керемет. Азыр жалпы эле көрүүчүлөр дагы суранып атса керек. Акыркы ошол Мирбек Атабеков менен Эрлан Андашевдин чыгармаларын аткарганыңызда өзгөчө элге жакты. Мен да сизге катталуучумун, мен да сиздин жаңы ырларыңызды көрүп, сүйүп, колдоп тургандардын катарындамын. Сен жакаңды түстөп, дешим керек да. Келиңиз анда жалпы көрүүчүлөргө ошол эң акыркы өтө бир популярдуу болгон ырларды аткарып берсеңиз. Кеттик анда. Сүрдөтпөчү сезим тал жанымды, жалгыздыктан билдим го баркыңды, бирге жүргөн кезимди сагындым. Эй бале! Ак сүйүм көчөп жаңырды, сүйөмүн десең уяласың го. Сүйкүмдү карап бураласың го, сыздатып жанды суналасың го жаным. Бале. Анан бир суроо Меримка, ошол продюсерлер менен иштешейин деген оюң барбы? Эгер сага сунуш түшсө, кабыл аласыңбы? Эгер жакшы бир Кудайым жакшы продюсерге насип кылса, эмнеге кабыл албаска? Эгер Кудайым ушундай мүмкүнчүлүк берип атса, кабыл албаска эмнеге? Арган барбы дейсиңби? Андан көрө ошону колдонуп дагы керемет ырларды аткарам деп, Ооба да. Керемет. Чынында эле өтө бир жакшы ырдайт экенсиз. Көз тийбесин, сөз тийбесин, дагы да болсо чыгармачылыгыңыз артып аша берсин. Буйруса ошол мына азыр жаңы ырларды жаздырайын деген ойлордо болдубучу, жалаң эле азырынча кавер менен. Алдыдагы пландар боюнча дагы бөлүшө кетсең. Эми жаңы ырларды ырдаган деле максатым бар, ырдайын дегенгечи. Азырго өзүңүздөр билесиздер, мен жөн гана аткаруучумун учун. Себеби дегенде каверлерди аткарып эле жүрөм. Өзүмдүн эми автордук болбосо дагы эми
жакшы профессионалдуу акындар менен иштешип, жакшы эч ким ырдап чыга элек, ырлардан ырдап чыксам деген эң биринчи ырдагым келген ырым бул Аллах жөнүндө, Кудайым жөнүндө ырдагым келет. Себеби дегенде ушул күндү насип кылып, ушул эфирде отурганым, деги эле эфирде эмес, ушундай кавер тартып алдыда популярдуулукту алып жатканыма ошо Алланын буйругу менен. Ошондуктан эң биринчи Алла жөнүндө ырдагым келип, андан ары дагы ар кандай жанрда дагы ырдагым келет. Бир эле жанрда токтолбосун, ар кандай жанрда өзүмдү сынагым келет. Мындайча айтканда, бир эле кадамда жүрбөстөн, ар кайсы жактан өзүңдү сынап деп айтып коет го бизде. Ар кайсы тармактан өзүңдү сынагың келет экен, Мындайча биздин айтканда амбициясы күчтүү кыз экен, мындай максаты чоң кыз экен. Азаматсыз бийлиги балким сизден көп сабак ала турган экен, мындай ар жакты карап жүрө бербейли, бир жакты карап жүрө бербейли, ар жактан сынап көрүш керек. Керемет. Социалдык тармакта дагы абдан активдүүсүң, Меримка. Анан кийин социалдык тармакта жакында эле байкап калдым. Мен менен дуэт ырдагандар абдан көп, ырдагысы келгендер көп деп билдирген экенсиң. Негизи ким менен дуэт ырдагың келет? Учурдан пайдаланып айтып калчы. Учурдан пайдаланып мен именно ушунусу менен дебейм. Насип кылганы менен дуэт ырдайм, бирок ар бир мынал ырчы менен ырдайм, тигил ырчы менен ырдайм деп айткым келбейт. Мен Кудайым кимге насип кылса, эгер насип кылса баары менен деле ырдап салгым келет. Биринчи өзгөчө баалаган бир ырчың болуш керек деп баары. Ушул ырчы менен мындай чогуу ырдасам, сонун болот эле деген эским. Балким. Балким сизди ушул интервьюңузду көрүп калып, өзү сунуш жасап, балким бул башталыш болуп калар. Андан кийин дагы башка ырчылар менен ырдай бересиз буюрса. Эми баары бир баш шатына бирөө керек да. Эми эң биринчи азыр жогоруда айтып кеткендей негизи эле жалпылар менен ырдагым келет, бирок эң биринчи кимден баштагым келет десе, биздин баарыбызга белгилүү Мирбек Атабековдон да баштасамбы дейм да. Эгер ал сунуш келсе, мен эмнеге макул болбоска ушу. Дароо макул болосуң. Дароо секундасы ойлонбой, жок, тез эле. Дайырмын, макулмун дейсиз, Макулмун. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек байке уруп жаткан болсо, көрө турган болсо, эгер сиз көрүңүз, Мерим сиз менен дуэт ырдагысы келет да. Керемет. Дагы ырдап бересизби? Дагырда берейин де. Кыргызча ырлардан ырдап бересиң, ачан көрүүчүлөрүбүз да абдан. Анан мен да кытайча ырдатсамбы деп аткам. Кытайча да билесизби? Кытайча ал жаатын өзүмдү сынап көрө элекмин, себеби дегенде өзүңдөр билесиз да. Кытайдын ырлары мындай вокал жаатын алар эң күчтүү да, мындайчы. Аябай созушат үндөрүнчү. Деп эле. Чындап даярданыш керек. Тажрыйба топтогонан ырдабаса азыр. Ошондо кайсы бир ишти жасаганда майын чыгарып жасабасаңыз жасабайт экенсиз. Сөзсүз түрдө аябай жаттап ырларды, анан кийин көңүл буруп ага. Анан ырлардын англисче ар кандай тилдерде деп атам го, алардын маанисин түшүнүп анан ырдаш керек да. Эң эле маанисин түшүнбөй эле жөн эле ырдап койгон ырым бар. Биринчи эфирдин башталарында Disfruit аттуу ырды ырдаган. Анан үйдөгүлөр айтат, мунун маанисин түшүнүп алып ырдап атасың го, жемне жөн эле урдуруп атасың. Мен да жана сурайын деп аткам, чын эле маанисин түшүнүп атасың. Жана испанча ырыңды мааниси кандай деппи? Анан ойлонуп коем, чын эле мааниси кандай деп, мен анын маанисин карабай эле ырдай берип турмун. Балким ушундай көп көрүүчү алып, блогерлерге да жетип, эң биринчи менен интервью алган блогер баарыбызга белгилүү Азирет Осмонов. Ушул ырымдан мени таап алып, интервьюну алган да. Сизде ошол ыр таап берген турбайбы балким, Ошол жол ачылган, Сизде бир ырчы таап берди. Сиздин жолуңузда ошол ыр ачылды десек болот, ошол ыр. Керемет, караңызчы. Бизге азыр ырдап берсеңиз. Көрүүчүлөрүбүз урушат. Урушат. Кайсылардан ырдап берсем? Өзүңүзгө жаккан ырларды ушул эфирге барып ушул ырды ырдасам сонун болот эле, же балким кийинки контентке даярдап аткан ырларыңыздан ырдасаңыз да жакшы болот. Кийинки контентке даярдап аткан ырым эми азырынча, азыркы тилде айтканда сюрприз болсун. Өзүмдүн бир жалпы эле айтып калдым. Баарыбызга азыр сүйүүчү болуп, угарман болуп угуп аткан Нурмат Садыровдун ырынан бир кайрым болсун, Макул. Сенин жүзүңдөгү сулуу меңиң, сүйүмдү козгоп менин, сүйөмүн дедиң. Сенин анар сымал бышкан эрдиң, сезимимди козгоп менин, секетим дедиң. Сезимимди козгоп менин, секетим дедиң деп тондон чыгып кетпейм. Тондон чыгып кеткенди эле байкагам, жок чыгып кеттиңизби? Жок, секетим дедиң
деген жок да негизичи. Секет ким дедиң деп түз эле кетиш керек. Бали. Сиз аны өзүңүз мындай кооздоп ийген жерлериңиз бар турбайбы? Негизи ар бир жырларды кооздоп жиберем, анан кийин мисалы Мирбек Атабековдун деле сүрдөтпөчү сезим тал жанымды деп эле. Мен сезим тал жанымды деп Инстаграмга чыгаргам да. Себеби дегенде мындай жанымды деген идея мага негизи жок болчу келген эмес. Мирбек Атабеков бир пост чыгарган, мен ошол сүрдөтпөчү ырымды чыгарганга чейин элечи. Пост чыгарганда ал жерде Мирбек Атабеков өзү жандуу үн менен сезим тал жанымды деп деген кошкон экен. Анан мен деле кошуп коеюнчу ошол жерде. Кооздоп коеюнчу деди, көрүп кошуп коеюн дедиң э? Анан кошкондон кийин негизи мен өзүм деле Мирбек байкеге жибергенмин, бирок баары бир деле запросто калмакмын да. Ошо Мирбек байке мени көрүп өзүнө чыгарганын калыс кылып, азыр баарыбызга белгилүү ырчы Омар Жанышев ошол видеомду көрүп, мен досторума бөлүшүп атканда Омар байкеге да кетип калыптыр да. Омар байке көрүп, аны Мирбек байкеге жибериптир. Мен ошону тез эле ошол учурда бир аз туруп билдим да, себеби дегенде ошо Омар байкенин Инстаграмда запросун Мирбек байке ачкан, балким ошо Омар байке жиберген деп Омар байкеге Инстаграмына жаздым. Омар байке сизге чоң рахмат. Биринчи сурадым, сиз жибердиңизби? Эгерде сиз жиберген болсоңуз чоң рахмат десем. Жибербеген болсоңуз рахмат эмес. Жок, чын, бирок Мирбек байке көрөт деп ойлогон эмесмин. Себеби дегенде мага чейин эле деги эле мен элем жалгыз эмесмин да, анын ырларына кавер тартканчы. Анан меникин чыгаргандан кийин Омар байке ошону жазсам, сиз жибердиңизби десе, анда сиз жиберген болсо сизге Аллахым ыраазы болсун десем, жазды, эчтеке эмес карындашым, сени ийгиликтер коштоп жүрсүн депчи. Негизи буга чейин эле Омар байке менин запросумду кабыл алганда, себеби дегенде анын өзүңүздөр билесиздер, Субханаллах аттуу ырын каверге тартып чыгаргам. Мен аны биринчи көрбөйт деп ойлогом. Анын да ушундай миллион катталуучулар бар болсо көрбөйт го деп. Анан ага дагы жиберип көрдүм мен, балким көрүп калам. Балким деген ой менен көрүп деген. Анан ошол жибергенден эртеси күнү мен ошол анын Субханаллах деген ырына кавер тарткан ырымды өзүнүн постуна мени белгилеп чыгарып атпайбы? Ошол 2020-жылдын ноябрь айында. Көрүп, машаллах, ушул чыгарган күн дагы жума күнүнө, ушундай күндөрдүн султаны жума күнүнө туш келип калганына карабайсызбы, Кудайдын кудуретин. Бали, бүгүн ошол күндөрдүн султаны жума күнү жолугуп атканыбызды карабайсызбы? Керемет болду. Омар байкеге жаздым, сизге чоң рахмат, мени чыгарсыз го десем, ийгиликтер коштоп жүрсүн деп, ал дагы мага өзүнүн батасын берип, ушинтип азыр учурда ошо Омар байкеге, деги эле Омар байкеге болобу, мени дайыма колдоп жүргөн адамдарга рахматымды айтып, рахмат. Бали. Туугандарыма, атам тараптагы туугандарыма, апам тараптагы тууган, деги эле жалпы туугандарыма, классташтарым, досторума баарына рахмат. Биринчиден Кудайга да рахмат, аларга мени жолуктурганына, ушундай адамдарга жанында насип кылып көргөндөр. Рахмат, ушинтип убактыңызды бөлүп, өзүңүздүн ушундай бир элге жаккан өнөрүңүздү элге тартуулап, элдин батасын алып, ошол байкелериңиздин батасы кабыл болуп, элдин батасы кабыл болуп, ошол эл алдында ушундай бир керемет чыгармаларды аткарып, ушундай жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп, ар дайым ийгиликтин үстүндө жүрүңүз, көз тийбесин, сөз тийбесин, чыгармачылыгыңыз артып, дагы да мээрим деген күнгө жетели. Мээрим, чындыгында сага чыгармачылыкка эргүү каалайбыз, ийгилик каалайбыз. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары улайбыз.